салаватты көп айтканда адамдын кыжаалат кылып, түйшөлтүп, жарга такап турган кыйынчылыктар кадимкидей жеңилдейт деп эдикпи? Эки пайдасын айтабыз. Биринчи, жашы улгайган, жашоонун ысык сугун көргөн апаларыбыз муну билет. Карындаштарым, сиздерге кайра эле күмүш сырга болсун, алтын сырга болсун. Жашоодо күйөөңүздү эч качан бирөөгө жамандап көрбөңүз. Жамандай көрбөңүз. Эң жакын эсептеген курбуңуз болсо дагы. Акыйкатта сиз күйөөңүздү бирөөгө жамандаш менен өзүңүздүн аброюңузду төгүп, айрандай төгүп аткан болосуз. Ал сизге эч качан жан ачып, күйөөңүздүн ордун толтуруп бере албайт. Күйөөнүн жамандыгын жашырып, жакшылыгын арттыруу бул биринчи мусулман, анан экинчи кыргыз аял затынын пейилине таандык болгон нерсе. Биздин энелерибиз кылым карыткан бою күйөөсүнүн жакшылыгын арттырып, жамандыгын жашырып, аркасында бекем чеп болуп келген. Сөз баккан кыргыз эли Куйручук Олия Чечен деген болгон, билесиздер. Кыргызстандын канча жылдыгын белгиленди 2 жыл мурда. Куйручук Олия Чечен аңуулап аңга чыккан кезинде ал кишинин зайыбы энебиз о дүйнөгө сапарылган болот. Дүйнөдөн кайтыш болгон болот. Анан бул Куйручук Олия Чечендин келинчеги, жубайы, колуктусу зайыбынын кайтыш болгонун кантип угузабыз деп эң сөзмөр, баягы жөө чечен эмес, акыл көсөм чечен адамды тандап туруп анан суук кабарды угузганы жөнөтөт. Издеп келип караса ушундай бир адырда дөңсөөдө эс алып отурган экен, тамактанып, түштөнүп. Бараттанын сөздүн иретин алыстан баштайт. Аке, бул досу кайтыш болгон кандай болот? Ушундай болот. Атасы кайтыш болгончу? Дегендей болот. Тууганы кайтыш болгончу? Ага, иниси, ака, көз кайтыш болгон кандай болот? Баланча болот. Сөздүн акырында ак никелүү, ак жоолукчан, жубайы, колуктусу кайтыш болсо кандай болот дегенде санынча Куйручук Олия Чечен атабыз. Аттигинин бир жалган дүйнө. Кудайдын астында кулдугубуз бар, пендечилигибиз бар. Келинчегимен ажыраган турбайымбы? Жубайыман ажыраган турбайымбы? Мейли жооп берип кетейин. Келинчеги ажыраган, келинчеги кайтыш болгон эркек капкалуу шаары кулаган менен тете болот дейт. Ошон үчүн биздин аркабызда бекем чеп болуп дайыма сиздер турасыздар. Ошон үчүн айтып атам, кылым карыткан көөнөрбөс карт тарыхыбызда кыргыздын кеңпейил аял заты, ыймандуу аял зат эч качан күйөөсүн бирөөгө жамандаган эмес. Күйөөңүздү бирөөгө жамандабаңыз. Балким могу китепке тиешелүү жери кыйынчылык болуп атабы? Жай намазды алыңыздагы. Күйөөңүз укпай атат, сизди сыйлабай атат, арактан тыйылбай атат, даватка чыкпай атат, балдарыңызга мээрин төкпөй атат. Адамдан эмнени тилейбиз биз? Адамдын колунан эмне келет? Жакшы адам болсо жакшы дуба кылат. Көрө албаган митаам адам болсо сизди бирөөлөргө шылдыңдап айтып чыгат, баланчы ушундай деп. Сиз жай намазды алыңыз эже. Жай намазды алыңыз дагы, намаз окуй турган. 2 рекет намаз окуңуз, кажат, муктаждык намаз. Анан ошол жерде көзүңүздөн салаалатып, жаш тагызып туруп, Кудайга жалбарыңыз. Эмне үчүн? Жаратуучу ар бир адамдардын жүрөгүнүн ээси болот. О телеге тегиз, кудурети чексиз, секетинге тейин жараткан Аллахым, ушул күйөөмдү туура жолго баштай көр деш керек да. Деп Кудай менен байланыш түшсөңүз, биринчиден сиз стресс, депресс, рак илдеттерине чалдыкпайсыз. Адам могул жерине көйгөйдү көкөйүнө тийип кармай берсе, бара-бара бул рак илдетине чалдыгат да. Кудайга тапшырган адам жеңилдейт. Биз пендебиз, алсызбыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Кудайга дуба кылсаңыз, аял заты өтө бир көбөшөр бир дуба кылса таштабайт, Кудайым кабыл кылат. Бул биринчи Кудайга кайрылуунун пайдасы ушул. Экинчи салаваттын пайдасы, Египетте досубуз бар. Анан үй бүлөсүнүн сыноо болуп келишпей, ортосунда эми карамышы каралап, мындай Кудай сактасын кийин ажырашып кетишти, бирок өтө кыйын абал болуп аткан ошол учурда. Анан шунчалык көңүлүм түшүп, маанайым чөгүп, эми Египетте, араб өлкөлөрүндө мына Жанар экем да билет го, дүйнө кыдырып жүрөт. Кечкисин жашайт да, күндүз ысык болот. Анан түнкү 1-2де ошонун айынан дейт, үй бүлөмдүн айынан аябай кыжаалат болуп келе жатсам, город мусор шкаф деген бар Египетте. Баягы ысык болот дагы, таштандыларды, мусорларды, таштандыларды чыгарып коет, ошолор алыстан келип анан жыйнап анан териштирип кетет да шаарга. Анан ошентип койсом көбүнчө христиан болот, мусулмандар иштегендер бар. Анан ушунчалык кабагым түшүп калыптыр дейт, кабагыма кар жаап. Өзүм байкабай калыпмын, ойлонуп кеткенимди. Ушинтип нес болуп кетип атсам, жанагылар мени карап, ошолор таштанды тазалап атып дагы бактылуу дейт да. Кимдин жашоосунда ислам болсо, дин болсо, даават болсо, илим, ыйман болсо, ал адам кандай абалда болбосун,
алачыкта, чатырда жашаса дагы бактылуу болот. Кайсы бир адамдын жашоосунда көк тиреген ушундай имарат болуп, ушунчалык байлыгы көп болуп, бирок жүрөгүндө иман, ислам, даават, илим болбосо, ал ошол үйүнүн төрүндө жатып жүрөгүндө бейзадалык болот. Тынчтык жок. Мунун табышмагы, жандырмагы. Куранда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб". Ким кандай абалда болбосун, Алланы эстеп, зикр кылуу менен гана жүрөктөр эс алат дейт. Биз жүрөктү кыйнайт экенбиз да. Намазга келбеген, жоолук салына албаган, күйөөсүн сыйлай албаган, келечегине дуа кылбаган адам, мейли аял киши эркек болсун, ал өзүн кыйнаган болот, жүрөгүнө кыянаттык келтирген болот да. Анан жанагылар таштандыны тазалап атып, жана арабтар ушунчалык бактылуу дейт, карасам, ушунчалык күлүп жайнап ата баласы экен дейт. Анан мени көрүп калып атасы айтты: "Эй баланча, алар жакшы да, мындай меймандос да. Жаш бала кетип атса баардыгы эркелетип, жүрөгү таза. Эмне болду мынча көңүлүң жок? Сен эмнеге кыйналасың? Эй, салават айтпайсың ба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга? Салават айтсаң ушул кайгыңан арыласың го" дейт. "Мен илим окуп жүрүп ошо башыма келбептир" дейт. "Салават айтып кадимкидей жүрөгүм жеңилдеди. Ошол күндөн бери салаватымды токтотпойм" дейт да. Бул нерседе көп сырлар камтылган. Бул биринчи китебибиз. Ошон үчүн сиз адат кылыңыз, мына сабактан жыйынтык чыгаралы, оозуңуз салават менен ымдалышып жүрсүн. Балаңызга салаватты көп үйрөтүңүз. Кайсы формасы болбосун. Эң кыскача апа, саллаллаху алейхи вассалам, же алейхи салату вассалам. Бул ушул салават айтуу менен даражабыз көтөрүлөт экен да.